Орусиялык белгилүү блогер Давид Манукян Дубай шаарына эс алууга жолдомо жана iPhone 13 үлгүсүндөгү уюлдук телефон белек кылган кыргыз жарандары менен эс алууга кетишти. Бул тууралуу блогер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Блогер баракчасына аэропорттогу сүрөттөрдү жүктөп, каяка учуп жатканыбызды эстетип койчу деп жазган. Буга чейин Давид Манукян соода борборунан жайкы кийим издеп жүрүп, кыргыз кыздын жолуктуруп калган. Андан соң кызга Дубайга командасы менен чогуу саякаттап келүү сунушун киргизген. Булак компресс. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын алкагында Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары кармалды. УКК тарабынан Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарынын милдеттерин аткаруучу болуп иштеп турган кезде 45 000 АКШ доллары акча каражатын опузалап алуу фактысы боюнча аныкталды. 2021 жылдын 6 декабрында бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал жаран Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 94-беренесине ылайык кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бүгүн 7 декабрда Москва шаарында кыргызстандык жигит поезддин алдына боюн таштады. Бул тууралуу новости Москвы жазды. Окуя Первомайская метросунун станциясында болгон. Кыргызстандын 22 жаштагы жараны рельске боюн таштады. Ал тирүү калды деп айтылат маалыматта. Булак Баракелди.org.